Чын айтайын, бүгүнкү күндө силерге төлөп бере албайт. Силер элге надежда кылдыңар да туурабы? Эми миллиард акча кичинекей акча эмес. Бул аябай чоң сумма. Биздин акча менен силер кура албайсыңар деген. Биз ошол силердин бүгүнкү күндөгү ошол маселеңерди чечкенге аракет кылабыз да. Ошол дольщиктер. Келинекке 40 миңден төлөшөт. 3 баласы мен де. Бул жак Дөлөт курулуш, коммерческий директор, жооп берген киши Азамат деген киши ушул. Кечээки интернетке чыккан жер ушул жер. Общий 28 блоктун ичинен общий 125 миң, общая площадь квартир 125 миң. Канча квартира? 2296 квартира экен. Силер баштагансыңар да? Качан баштагансыңар? 2024. 23-жылы күзүндө экспедицияны өтүп, документтерин 23 күнү Жер частный бы? Жер жок, мэрияныкі. Мэрияныкі. Муниципальный. Мэр барбы? Жок. Мэр жок бу жерде. Кандай кылып алдыңар эле? Неме кылганбыз? Долевой кылып 140 квартира. ГДУ кылыптыр. 140 квартира. 140 квартира беребиз. Дольщиктер жок да бери да? İşte birisi gelip atacak hazır. Силерби? Ошондо 2023-жылы болсо, 23-жылы аягында баштапсыңардар да? 24'tün başladık. 20 там эмне проблема? 29 Эмне үчүн мындай болуп атат? Дөлөт курулуштун компаниясынын условиясы боюнча 10 жылга рассрочка деп жалпы 2 миллиард 101 миллион акча чогулган. Мынау Миллиард 107 миллион. миллиард 100. Азыр бүгүнкү күндө 978 миллион акчасы булан түшкөн деп счетунда болуш керек. Бирок Значит, акчасы поступление. Акча 978 миллион. Бул элдин акчасыбы? Мына болгон. Анан элдер уже акчасын алып отуруп, бүгүнкү күндө 978 миллион поступление бар буларда. Жок, бул ошондо элдин акчасыбы? Элдин акчасы. Элдин түшкөн, Өздөрүнүн капиталы а? Кандай кылып туруп алгансыңар силер? Биздикин алганда 5 первоначалка. Так. Не кыламыз, аны 10 жылга деп бүтүрөт деген. Анан 2,5 жылда бүтүрөт деп мага 2 квартира алганбыз экен. Бул эми баардык нерсе ачыкка чыгат. Эч качан любой нерседе мындай жашырбай ачык айтыш керек. Биз эмне үчүн келдик? Ошол урматтуу президентибиз мага тапшырма берди. Чалып бар дагы ошол жерде бүт чогулуп, дольщиктерди чакырып, мунун аягы келип туруп жакшы болбойт. Биз дольщиктердин баардыгын көрдүк. Мына Кейжи группту көрдүк. Андан кийин могу жерде көчмөндөрдү билесиздер. Ал жерде 726 дольщик болгон. Ал деле ошентип айткан. Элдер чыгып президентке кайрылгандан кийин ал жерде 2 жолу жыйын кылганбыз. Мен бир эле сурагам. Чындыкты айт. Акчаң барбы? Акчаң жок болсо курулуш болбойт. Элди жөн эле ал. Анан эл ал жерде дагы баягы төлөшүн токтотуп коюптур да. Уже ишенбей бараткан да ужечи. Көтөрүлбөй атканда ишенбей бараткан. Азырында бүгүнкү күндө мамлекетке өткөндөн кийин азырында 24 этаждуу үйлөр туруп калды ал жерде. Уже буюрса быйыл элдикин тапшырып беребиз. Ошон үчүн мен силерден сурап атканым, стройка качан токтойт? Акча жок болгондо стройка токтойт. Туурабы? Бүгүнкү күндө кыйнабаш керек. Ошон үчүн комиссия түзөбүз бүгүн. Мен өзүм келип көрүп кетейин дедим. Как раз мынакей Минстройдон дагы кошобуз. Бүт изилдеп бүгүнкү күндө кеткен акча каражаттарын эсептеп чыгасыңар. Силер төлөп койгон боюнча акча каражатыңарды эми бул жерде президентибиз кандай чечим кылган болсо, ошо чечимге жараша болот. Акчаңар жок эле андан кийин баштап салдыңар. Акчаны башында проект жасаганга, эме жасаганга өзүбүздүн немелери болуп. Эми силер элге надежда кылдыңар да, туурабы? Реально айтыш керек. Ортодон бирок усиление партнер издейбиз дегенбиз, эмесин. Жок, анда мындай да. Усилениега. Зачем силер дольщиктерден акча аласыңар? Үйүңдү бүтпөстөн туруп дольщиктен акча албашың керек да. Силер компания болгондон кийин силер өзүңөрдүн акча каражатыңарга көтөрүшүң керек. Бизде 10 жылга рассрочкага первоначальный взнос жок. 5% деп эме кылганбыз сатууну. Анан негизги эме боюнча, финансовый план боюнча дольщикке 2,5-3 жыл ичинде 30% төлөгөн кезинде үйгө кирип калган жашап төлөйт деген эме менен. Жок, мындай да 10 жылга рассрочка кылыш үчүн сенин финансовый часың, сенин активтериң компанияныкы жакшы болуш керек да. На самом деле да. Азыр бүгүнкү күндө мына счетуңарды текшере турган болсо, счетуңарда, по-моему, акча жок. Достойго келип. Сиз алгансызбы? Менин кызым алган. 2,5 жыл болуп калды. 2,5 жыл болду. Төлөп келатасыз. Төлөп келатабыз. Ал өзү Сахалинде иштейт. Ал акча жөнөтөт. Бияка мен төлөйм. Бирок үй мага оформ. Просто мен азыр жумушта болчумун. Чалып калгандан эле бу жерден центрден келе калдым да. Анан баягы деле сүйлөгөм. Бирок эми баягы кичине понятие бар. Мен баягы вопрос задавать эткем. Мындай жерди куруш үчүн
Жок дегенде бир 2-3 инвестор болуш керек да. Чтобы акча вкладывали. Сиз айткандай 80% акчасы болуш керек болчу компанияныкы. Биздин акча менен силер кура албайсыңар деген. Бирөө 10-да төлөйт, бирөө 20-сында төлөйт, бирөө 5-inde төлөйт. Ушундай кылып расчеттолгон да ар бирөөнүн зарплатасына эметилипчи. Ооба, сизчи? Мен чоң улум алганбыз. 15% төлөгөнбүз. 15%. Балдарым Первоначально. келин экөө Москвада иштейт. Балдары биздин Ал эми үйдө. азыр балдарыңыз ушу үйлүү болуп калайын деп Алар аракет кылышып атат да, берип атат да. настроениясы да түштү мына тияктачы. Менин балдарым келин экөө 40 миңден төлөшөт. 3 баласы мен де кемпирим экөөбүз багып атабыз. Сизчи? Биз төлөшү 15% Төлөгөнсүз. первоначально мен алганбыз. Канча болду төлөгөн? 1 жыл болуп калды. Мына Силерчи? Мен де 15% төлөгөм. Первоначальный взнос. Айына 33 миңден төлөп турабыз. Ооба. Бүгүнкү күндө ушул компаниянын да мүмкүнчүлүктөрү жок боло турган болсо, анда бул жер мамлекетке өтөт. Өзү жер өзү мамлекеттики, мэрияныкы экен. Ачык айтканда. Анан мамлекет бул жерге киришет. Эми азыр биздин урматтуу президентибиздин кандай чечими болот, ошого жараша чечим кылабыз биз. Эл журтка, мына кыргызстандыктарга кайрылып кетет элем сураныч да. Кооперативтерге, ошол эле бир пирамида уюштургандарга барып эле ушул 5% мына 10 жыл же 5% 5 жыл десе акча каражат төлөбөсө да. Бүгүнкү күндө кайрылгыла мына мамлекеттик ипотекалык компанияга. Элди алдабаш керек. Элдин акча каражаты менен куруу деген бул система болбош керек. Ошондо порядок болот.